Assalamu алейкум, урматтуу мекендештер, Талас турундары. Талас шаарынан ушул өзүңүздөр көргөн заңырап салынган толук бүтө элек 2 кабаттуу там сатыкка коюлду. Жакшы там издеп жүргөндөр, же болбосо жакшы там салам деп жүргөндөр, видеону көрүп туруңуздар, балким сиздердин тамыңыздар болуп калышы мүмкүн, балким ушул там жагып калышы мүмкүн сиздерге. Бул дареги туугандар Мира көчөсү, Мунира супермаркетти баарыңыздар билесиздер. Ошол Күрөңкеева менен кирип келип эле, ушул Мира көчөдөн күн чыгышты көздөй бурулган эле сол жак бетте ушул 3-чү тамды көрө аласыздар. Мындайынан кеткенде нары Алымбековага дагы чыга турган жол бар. Бул жер ушул лесхоздун склады. Инфраструктура боюнча номер 5-мектепке жакын, автовокзалга жакын, бул жакта супермаркетке, мечитке, чоң жолго дагы жакын, ошондой эле роддомго, больницага дагы жакын. Мынакей маңдайкы заборун бар ушу жакшы пескоблоктон коюлган, воротасы, заборун бар орнотулган. Үйдүн сыртынан бир айланып көргөзөйүн, андан кийин үйдүн ичиндеги проектилерин өтөбүз. Тамдын караңыздар туугандар, фундаменти да аябай бийик салынган, ригель сисма поезддардын баары капитальный куюлган, крышалары дагы жакшы күрөң түстөгү металлочерепица менен жабылган. Бул жагында дагы сыртка чыга турган эшиги бар, топкасы дагы ушул жакта. Мына огороду дагы кенен. Батыш тарап бетинде жана көчө жак бетинде ушундай эркерний формада салынган. Фундаменттин бийигин караңыздар туугандар. Сыртына 1 метрден ашык чыгып турат. Өзүбүз үчүн салганбыз дейт, аябай жакшы капитально салганбыз дейт. Айнектердин баары пластик, күрөң пластик айнек тагылган, жана ошондой эле күн көйбөт жак бети ушундай көгүлтүр түстө караңгыланган. Үйдүн ичине кирейли. Кире беришиндеги эшикке да маани бериңиздер. Мындай чоң эшиктен салынган. Бисмилла. Киргенде эле бул жери прихожка, оң жак бетинде бул жерде бир санузел. Үйдүн размери, сырткы жалпы размери 10,5 га 11. Андан кийин эле холл жана залдын дагы ролун аткара турган. Бул жерде эркерний формада 6 га 4. Перекрытие плитадан. Караңыздар туугандар, бала саруунун майда кумунан алып келип чыгып аткан дейт. Бродбанд тартпай эле ушунун үстүнөн эле шпаклевка кылып салса болот дейт. Ичиндеги кум шабагын баары даяр. Ошондой эле ичинде монтаж дагы бүтүп калган. Проводдордун баары тартылган. Бул жагында студия, кухня болот экен. Тамак жасай турган менен жей турган жери ушул жерде болот дейт. Аябай проектиси да чын эле жакшы экен. Бул жагы болсо кладовка дейт. Кладовка жана ошондой эле топка. Сырттан да кире турган ушул эшик ушул жерде скважина казылып, суулардын баары орнотулуп даяр. Монтаждын коробтордун баары орнотулган. Экинчи кабатка чыгайлы. Бул жерде лестницанын негизги карказы темирден жасалып калган, даяр. Сыртын эле капташ керек. Экинчи кабатында 3 бөлмө бар экен, спальный бөлмөлөр. Бул жеринде дагы холлу, экинчи этажда дагы бул жеринде санузел. Оң жак бетинде чыгыш тарапта бир спальный бөлмө. Андан кийин батыш тарапта дагы бир спальный бөлмө. Пол стяжка болгон. Түштүк тарап бетинде дагы бир спальный бөлмө. Потолокту караңыздар. Потолокту пена бетон менен куюп жылууланган, заливкасы даяр. Рейкаларды караңыздар, калын. Гарбилден эмес, баягы аккуратный кылып, ушундай кымбатына карабай, ушу жыгаштарды кагып, пена бетондон куюп койгон экен. Негизи туугандар чынында эле жакшы салынган там экен, өзүбүз үчүн салганбыз дейт, дагы бир айтып коеюн. Баасын деле андай кымбат сураган жок. Баасын $85,000 сурап жатышат. Өзүңүздөр да келип көрөсүздөр, кимге жаккан болсо. Варианттар дагы каралат. Саудалашып көрөсүздөр, өзүңүздөр вариантыңыздарды айтып, видео лайк басып коюңуздар. Ушундай жакшы там издеп жүргөн досторго, айыл группаларына бул видеону жөнөтүп коюңуздар.